Рахмат. Эми Сооронбай Шарипович, сиздин көңүлүңүздү бурайын. Артыңызда таможнянын начальниги отурат, директор гостаможня. Өткөндө бюджетти караганыбызда келген эмес. Мына Международный валютный фонддун данные турат. Импорт из Китая, зеркальный статистика турат. 8-9-10 миллиард берип атат Международный валютный фонд. Таможня жылдын башында бюджетке прогноз берип атат 5,9 миллиардтан биз импорт кирет деп, азыр 4 миллиард гана божомол деп туруп, 5,9 миллиардта 32 миллиард доход беребиз деп атат, азыр 4 миллиардтан дагы 32 беребиз деп атат. Мен эми айтып коеюн. Бизнесмендер келип атат. Өзбекстандан Россияга товар чыгарат экен, Чимкенттен чыгарат экен. Биз ошону Оштон чыгаралы десек дейт, $2,000, $3,000 сурап атат дейт. Сиз өткөндө бул кишиге выговор бердиңиз. Бул кишинин замы бар экен, мен билбейт экенмин. Анын райым миллион деген бар экен. Эгер 2 революциядан кийин кошелектор бар, азыр 1 миллион деген кличкасы барлар, таможняны башка 10 секунд. Эгер сиз Сооронбай Шарипович, сиздердин үй бүлө жөнүндө элдин арасында аябай ариет намыстуу таза үй бүлө деп жүрөт. Эгер таможняны иретке келтирбесеңизчи, анда грош цена бизге бүгүнкү 2 революциянын жыйынтыгы дагы.